2016-жылдары болсо керек. Коомдук желеде Facebook'ta коп деген барак пайда болгон. Андагы башкы каарман сүйрүү, жашыл түстө, негизи тезектин элесин берет десек да болот. Салам баарыңарга, ден соолугуңар жакшыбы? Ден соолукту сурап калганымдын себеби дарылар жана аларды кандай реклама. Анын кыргыз тилинде өзгөчө күндө эле жашообузда колдонгон жалпак тил менен сүйлөгөнү көңүлүмдү урган. Эми сөгүнгөнүн эске албаганда, айтып отурган сөздөрүнө кулак төшөсөң, чынында биздин жашообуздагы көйгөйлөрдү көтөрүп атат. Негизи мен телек деле көрбөйм да, бирок баягы бир аз тиктей калсам. Ошентип бул баракта ай сайын 1-2 мүнөттүк чакан видеолор жарык көрө баштады. Азыркы күнгө чейин ар бир чыгарылышта ушул коп кыргыз коомчулугунда эң көйгөйлүү, талаш тартыш жараткан темаларда өз ой пикирин билдирип келатат. Ушул проблеманы кандай чечсе болот, билбейм, тиги жогору жактан бир контролго алабы дейм да. Элдерге кайрыларым. Сиз угуп аткан подкаст «Киши» деп аталат. Менин атым Элмурат Ашралиев. Бул подкастта коомду жакшы жакка өзгөрткүсү келген жана ал үчүн өз салымын кошкон кишилер менен тааныштырам. Мен негизи ошо коп менен бул коомдо болуп аткан бир окуяларга же жаңылыктарга реакция кылып жүрөм да. Менин атым Койчуманов Төлгөбек, сүрөтчү болом. Андан тышкары ал кинодо сүрөтчү коюучулук кылат жана анимация жасайт. Бул эпизод коптун жаратуучусу Төлгөбек Койчуманов жөнүндө болот. Ал коп кантип жаралып калганы жана көркөмөнөр тармагындагы жүрөгө өткөн маселелер жөнүндө айтып бермекчи. Биринчи бөлүм. Төлгөбек менен жеңил машинеде сүйлөшүп отурдук. Төлгөбек тарткан сүрөттөрүн коомдук желедеги барактарында чыгарып турат. Арасында көбүнчө адамдардын, жаратылыштын жана жан-жаныбарлардын сүрөттөрүн көрүүгө болот. Сүрөтчүлүк Төлгөбекке табияттан берилсе керек, себеби мен кичинекей кезимден эле сүрөт тартам. Өзүмдү эстесем, ошо 5 жаш, 6 жаш ошол кезден бери эле сүрөт тартып жүрмүн да. Кичинекей блокнотторду жасап алып, тетрадьтарды кескилеп, ийне менен төнүп алып дегендей. Ошо ручка менен тартып, карандаш менен тартып. Анан ошондон бир дагы жолу мындай сүрөт тарткым келбей калган жок. Мектепте да сочинение жазат го, ким болгум келет, ушундай темаларга жазып кел дегенде, ошондой менин эсимде, ошо сүрөтчү болгум келет, ушундай жаратылыштын сулуулугун сүрөт кылып тарткым келет деп ошондой жазып барган болчумун да. Табияттан берилген талантты өнүктүрүш үчүн ал жогорку окуу жайга тапшырып, өнөрүн андан ары өстүрүүнү чечкен экен. КГУСта университеттин архитектура факультетинде живопись кафедрасы бар. Ошол жерде 5 жыл окугам. Негизги кесибим ушу живописец да. Ошо салмактуу картиналарды жазуу, ушу көбүнчө май боек менен мастерскойдо иштөө. Азыр деле ошону улантып келем. Багытым азыр реализм эле болуп жүрөт. Мындай реалдуу эле нерселерди тартуу. Көбүнчөсүн жаратылыш тартам, этюд деп коет. Жаратылышка чыгып, өз көзүң менен көрүп, ушу ортодо эч кандай мындай посредник жок да. Ошол аба менен дем алып, ушул тиги көрүп аткан өңдөрдү боектор менен таап дегендей. Ошол этюд менин оюмча ошо сүрөтчүгө кийинки өнүгүүсүнө абдан чоң жардам берет да. Ошондуктан этюдка чыгып турабыз. Андан сырткары портрет тартып жүрөм. Эми анын портреттер көбүнчөсү буйрутма болот да. Аны деле ачык эле айтыш керек. Канткенде да сүрөтчүлүк Төлгөбектин бала кезден эңсеген кесиби. Ал жараткан чыгармалардын арасында кыргыз тарыхына жана маданиятына байланышкан сүрөттөр да көңүлдү бурат. Биздин сүрөтчүлөрдө дагы ошондой нерсе бар. Көбүнчөсүн ошо биз өзүбүздүн колоритке абдан басым жасайбыз. Мисалы, боз үйлөрдү тартабыз, ала кийиз шырдактарды тартабыз дегендей. Менин оюмча андан дагы өйдөрөөк азыркы болуп аткан окуяларга, дүйнөдө болуп аткан окуяларга дагы мындай кичине масштабдуураак карасак болмокпу деген ойду айта алам да. Ошо өзүбүздүн эле салттарга жабышып эле тура бербестен кичине мындай масштабдуураак болсок өзүбүзгө эле жакшы деп ойлойм.
сүрөтөнөрү менен акча тапканга болобу деп кызыгып сурадым. Бирок чыныгы сүрөтчү үчүн башкысы бул акча эмес экенин Төлгөбек менен сүйлөшүп отуруп түшүндүм окшойт. Сүрөтчүлөр бирөө үчүн деп тартпайт сүрөттү. Баягы көргөзмө уюштурайын, же коллекция болсун деп ушундай. Же болбосо ичиндеги баягы ойлонуп жүргөн оюн холст бетине түшүрөт да. Тиги сатып алган болсо ал уже экинчи, үчүнчү этап болушу мүмкүн. Бирөөнө жагып калса мейли ал депчи. Атайын сатайын деп тартылган картиналар эмнегедир такыр өтпөйт да, ушундай закон иштейт. Эми ал көп эле сүрөтчүлөр түшүнөт го. Мисалы бул аянтта турбайбы сатылып аткан, аларга түшүнүктүү, алар баягы сүрөттөн көчүрүп, анын негизги максаты ошо да. Картинаны сатайын деген максатта тартышат да. Мындай өнөр кадада отуруп, андай тартып атсаң, баягы өзүңдү өзүң алдап аткандай болуп эле ушундай. Биринчиден сүрөт жакшы болбойт. Ошон үчүн эң биринчи учурда художник өзүнө өзү алдабаш керек да. Жүрөгүндө эмне болуп турса ошону тарта берсе, анан кийин көргөзмөлөр уюштурулат дегендей. Анан ошондо баягы кызыккан элдер болсо алат да. Эргүүнү каяктан аласыз? Жаратылыш абдан чоң жардам берет. Жаратылыштын сулоо ошо тоого чыкканда ал жерде такыр башка атмосфера, канчалык өйдө чыккан сайын оюң дагы ушунчалык бийиктеп, мындай башкача ойлор келет да. Күнүмдүк маселен бар, тез жерде калып калгансып, ушундай башка деңгээлге чыгасың да. Ошондуктан эң негизги жардам берген эргүүгө бул жаратылыш, тоолор. Негизи чыгарма ар дайым эле баягы эргүүдөн пайда боло бербейт, кээде ички конфликттен улам пайда болот деген ушундайлар да болот. Көп да ушул ички конфликттен улам жаралган чыгарма болсо керек деп болжолдодум. Же башкача айтканда, сарсана болуп биз каяка баратабыз дегенде ойлордон улам ушу жаралган десем болот да. Өзүңө өзүң сын көз менен аңгаруу негизи кыйын иш, бирок бул көптүн колунан келген. Аны коомдук желеде колдоп ой пикир айткандар арбын. Муну жок эле дегенде 2-3 кишиден турган бир чакан топ жасаса керек деп ойлочумун. Жөп жөнөкөй жалгыз кыргыз жаранып турат. Эч кимден акча албаган, эч кимдин оюн укпаган, мындай эч кимден колдоо албаган эле бир эле адам турат. Ал мен ачык эле айта алам ушул нерсени. Көпчүлүк ойлосо керек, балким ушу мамлекеттик эмес коомдук уюмдар колдошу мүмкүн андай. Эми прогноздорду кылышат да. Бирок андай эмес. Бул бир гана өзүмдүн чыгармам. Кантип жаралган каарман да бул? Качан жаралган? Эмне үчүн жаралып калган? 2015-жылдары эң биринчи чыгарылышын тарткам. Ошо Кыргызстан жөнүндө, анан негизи эле ойлонуп жүргөм, мындай оригиналдуу бир нерсе болсо жакшы болот эле деп, анан абдан бийик, таза нерселер жөнүндө ойлончумун да, ошондой болсо депчи. Бирок анан көп ойлонуп жүрүп, ошол мисалы телевидениянды эле карасаңыз, абдан туура сүйлөйбүз, көптөгөн маалыматтар айтылат. Бирок эмнегедир ошол материалдар биздин көрүүчүлөргө өтө жуга бербейт да. Себеби телевидение менен биздин коомчулуктун ортосунда кандайдыр бир көрүнбөгөн дубал тургандай да. Ошолор коомдун тили менен сүйлөбөйт, коом болсо телевидениянын тили менен сүйлөбөйт да. Экөөнүн ортосунда кыргызча эле сүйлөшүп атабыз, бирок эмнегедир бири-бирибизди жакшы түшүнө албайбыз да. Ушунун үстүндө ойлонуп жүрүп, анан абдан эле жалпак, жөнөкөй, цензурага туура келбеген көп эле нерселерди кандай десем айта ала турган ошо кылып көрөйүн деп, анан ушундай чечимге келгем да. Билсеңиз керек, аякта абдан сөгүнөт. Анан албетте өзгөчө аял затына, көпчүлүк маданият адамдарга бул нерсе жакпайт. Мен деле туура түшүнөм, колдойм, себеби мындай туура эмес, бирок мындай да нерсе болуш керек деп ойлойм да. Бул эмнени билдирет? Көп деген сөз.
Коп дегенди тескерисинен окуганда чыгат мааниси. Болгусу келсе маданияттуу адам боло алат, болгусу келсе баягы биз айткандай мырк болуп кетет. Алтын да боло алат, тигиндей да боло алат дегендей. Ошондуктан аны мындай бийик адам катары кабыл албашы керек да, угуп аткан көрүш үчүн. Коп же болбосо төлгөбек козгогон маселелер чынында өтө орчундуу. Ар бир кыргыз жараны көңүл бурушу керек болгон көйгөйлөр. Алардын арасында жаратылышты коргоо, мөңгүлөрдү сактоо, коррупцияга малынган аткаминерлер, Бишкектеги абанын булганышы жана башка темалар бар. Ошо айтып аткан сөздөрү деле менин ичимде кандайдыр бир деңгээлде бышып жүрүшү мүмкүн да. Мен да ошо комдо болуп аткан окуялар менен макул эместигим, көп нерсеге кайдыгер эместигим деп ойлойм. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде кичине болсо да канча мынча таасир болсо деген ойдо жасалган нерселер да. Анан мен өз көзүм менен көргөм, мисалы атын айтпай эле коеюн, абдан эле таасирдүү саясатчы ошо чыгарылыштарын баарын өзүнүн телефонуна сактап алыптыр. Анан мен үчүн значит баягы жөнөкөй эле адамдар эмес, баары эле көрөт экен деп ишенип калгам да. Ошол копту жасаарыңызды билет бекен ал? Менин автор экенин билбейт экен, бирок ошо чыгарылыштардын баарын мындай колдойт экен да, жакшы көрүп угат экен. Даже сөгүнүп атса дагы ошо мындай күлүп, жыргап көрөт экен да. 2015-жылы жаралган болсо, андан бери 5 жыл өтүп калды. 5 жылдын ичинде кандай реакция болгон? Буга чейин мисалы бир дагы чыгарылышына мынчалык каршы чыккан болгон эмес да, бул феминалиге чейинчи. Баары эле о, молодец, колдойбуз, ушундай эле сөз менен токтойт да. Андан ары мындай эч кандай деле сунуштар деле түшпөйт. Болгон эле ошо молодец, туура айтасың, ушул деңгээлге келип эле токтойт. Комментарийлердин баары деле ошондой. Мен сени колдойм, ушундай болуш керек. Ушундай эле. Негизи эле интернетте болуп аткан эле окуя. Бул акыркы чыгарылыш эле ошо мындай. Мен сенин ушундай экениңди билгенде буга чейин көрмөгөн эмесмин деген сөздөр айтып атышат. Анан сен да башыңа таш тийген турбайбы, сен да сатылып кеткен турбайсыңбы дегендей комментарийлер жазып атышат. Ошо акыркысы эле бир аз жакпай калды, ага чейинкисин баарын эле колдоп жүрүшөт негизи. Сиз Киши подкастын угуп атасыз. Бул эпизоддо Төлгөбек Койчуманов туурасында сөз болууда. 2 бөлүм. Төлгөбек кино тармагында да эмгектенип келатат. Садык Шернияз тарткан Курманжан даткада, Эрнис Абжапаровдун Саяк байында жана башка тасмаларда сүрөтчү, коюучу катары өз салымын кошкон. Ал ошондой эле анимациялык тасма тартууга да жетишип, өз эмгегин Эстонияда коомчулуктун назарына сунуштай алган. Мен дагы тиги япондордон чоң таасир алып жасагам ошол фильмди, Чаку деген. Япондордун секундасына 5 сантиметр деген фильм бар. Көрсөңүз керек балким. Аниме да. Сакуранын жалбырагы ошондой 5 сантиметр учат экен секундасыначы. Ошол фильмди көрүп абдан чоң таасир алып, мен да ошондой жасагым келип жасаган болчумун да. 3 жыл жасап анан ошол жака барып көргөзгөндө алардын дагы мындай өзүнүн фанаттары, көрөрмандары табылганда, ошо анимедей болуп кийинип алышып, анан ошолор келип аябай жактырышып, өздөрүнүн жылуу сөздөрүн айткан, мындай абдан жагымдуу маанайда өткөн да. Бир чети мен үчүн абдан чоң сыймык болгон, себеби ошол Япониядан келген чоң фильмдердин арасына ошо меникин да кошуп мындай тең тайлаш көрсөткөндө абдан чоң сыймык болгон да мен үчүн. Кантсе да көркөм өнөр, анын ичинде сүрөтчүлүк Төлгөбектин негизги кесиби болгондуктан ушул багытта көбүрөөк маалымат алгым келди. Ал Кыргызстанда эле эмес,
чет өлкөдө да көргөзмөлөргө катышып келатыптыр. Мисалы Россия жергесинде 2 жолу өздүк көргөзмөмдү өткөрүп келдим. Персоналдык деп коет. Бул Бишкекте күзгү көргөзмө уюштурулат, жазгы көргөзмө уюштурулат. Ошонун баарына эле активдүү катышып жүрөбүз. Кайсы жерде болот ошолор? Ошол жана Феминале өткөн Гапаратиев атындагы музейде болуп турат да. Ошо көргөзмө кимдер келип көрөт? Көбүнчөсүндө эле ошол баягы чыгармачылыктын тегерегинде жүргөн адамдар келет да. Анан ошондуктан да күйүп атканым ошол да. Кээде даже болот мындай. Көргөзмө ачасың, жаалаң сүрөтчүлөр келет, көрүп, анан 10 күндөн кийин кайра жабылып калат. Андай да көргөзмөлөр бар да. Эрки музейлерде мындай дуалда жөн эле бир актай бир пано коюп туруп эле, же кара бир өңдө болот да чыгылчу. Андан ошондо мындай бир көркөм өнөр деп адамдар келип көрүп, жөнөкөй адам ошол нерселерди кантип көрөт, кантип көрүш керек? Мындай бир багыт барбы? Кеңешти айтып жүрөм, менден да ушул суроону көп сурашат. Эгер сүрөт ошондой кандайдыр такыр эле түшүнүксүз, абстрактуу бир объект боло турган болсо, анда анын чыгарылыш таржымалына кайрылыш керек да. Ал жерде сөзсүз бир нерсеси жазылып турат, же ошол жерде сүрөтчү айтып берет да. Ал жөн эле прям ала калып эле жөн эле мындай боеп койгон жок. Кандайдыр бир окуя болду, же бир нерсени көрдү. Негативдүү окуяларга ошонун өзүнүн ою десе болобу, ошондойлор болушу мүмкүн. Же болбосо кээде учур болот, картинадан сөзсүз эле түшүнүктүү бир нерсени издебеш керек да. Кээде картинаны карап туруп кандайдыр бир сезимдер ойгонот. Мисалы, балалыгыңа байланыштуу болобу, же кандайдыр бир окуяны эске салган бир сезимдер пайда болобу. Ошол нерсе ойгонсо эле сүрөтчү үчүн дагы, көрүүчү үчүн дагы жетиштүү да. Бир нерсени түшүнүш үчүн бир нерсе издөө деле кажет болбойт да. Ошо кандайдыр бир сезим пайда болсо эле болду. Значит, сүрөтчү өзүнүн максатына жетти. Ошо көрүүчүдөн кандайдыр бир сезим ойгото алдым деген эле максатта да. Сөзсүз эле бир позитивдүү вау деген сезим эмес, тескерисинче негативдүү кандайдыр бир итиркейди келтирген, же болбосо даже кускуну келтирген деп коебузбу. Ошондой сезимди дагы ойгото алса, ал дагы сүрөтчүнүн максаты болушу мүмкүн да. Өз тармагындагы мыкты адистер чет өлкөгө кетип атканын угуп, көрүп жүрөбүз. Албетте ар кимдин өзүнө жараша ар кандай себептери бар болсо керек. Ал эми сүрөтчүлөрдө жагдай кандай экенин Төлгөбектен сурадым. Эми башка мамлекетке барып иште дегенде эле мындай кеңештер айтылат. Мындай өзүм деле карап көрсөм, ошо башка жакта сүрөтчүлөр бизге караганда абдан жеңилирээк жашашат экен. Себеби ал жакта ошо бир аз да болсо эмгек бааланат экен, чыгармачылык бааланат экен дегендей. Антсе деле болот. Бирок эмнегедир мен ошо өзүмдүн мекенимди жакшы көрөм. Жана копту жасап атканым да ошол себептен болсо керек деп ойлойм. Ошо эң биринчи учурда. Ошондуктан эми баарына эле кыйын, сүрөтчүлөргө эле эмес, азыр негизи эле кыргыз элине кыйын болот. Ошон үчүн эч кимге таарынбай эле жашаса болот. Ушул күнгө чейин Төлгөбек өз алдынча изденип, өзүн өзү өнүктүрүп, башкача айтканда көбүнчө өзүнө басым жасап келатканын айтат. Эми билгендерин жаштар менен бөлүшүп, алдыда окутууларды уюштургусу келет экен. Бирок анын баары кийинчерээкке жылып турат окшойт. Себеби жакынкы келечекке пландаган башка чоң долбоорлору бар экен. Сүрөт тармагынан ошо Бишкекте өздүк көргөзмөм өтө элек. Ошону жасасам деген оюм бар. Анимация тармагынан болсо кыргыз кичи эпостор болобу, же жомоктор болобу, ошолорду экранизация кылсак жакшы болот эле деп көптөн бери ойлонуп жүрөм. Бирок ал жерде жалгыз киши эчтеке кыла албайт экен. Абдан көп убакытка созулуп кетет экен да. Ошондуктан
команда керек экен, а команданы кармап туруш үчүн баягы эле каражатка барып такалат экен. Каражат болсо азыр бизде жок, ошондуктан ушундай туңгуюкта жүрөбүз. Азыр ошо башка информациялар менен бизди көмүү абдан чоң күч албады, ошондуктан биз да ошолорго туруштук берип, кичине болсо дагы өзүбүздүн продукциябызды чыгарып турсак, мындай жакшы жашаан болот эле деген оюм бар. Бул аптанын эпизоду аягына чыкты. Аны мен Элмурат Ашыралиев даярдадым. Бул чыгарылышта Төлгөбек Койчуманов менен тааныштырдым. Эпизоддо көңүлүңүздү урган нерсе болсо, же кандайдыр бир ой пикир айткыңыз келсе, 0552 012 789 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу байланышыңыз. Бул киши подкасты Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Айтылган ой пикирлер фонддун көз карашын билдирбейт. Бул подкаст жөнүндө досторуңузга жана тааныштарыңызга айтып бериңиз. Apple, Google жана башка подкаст платформаларында кишидебиз деп жазылып коюңуз. Кийинки бейшембиде кезектеги эпизод өзү түзмөңүзгө келип турат. Киши подкастын укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки эпизоддо амандашканча.